Самое главное, бу жерде 7 күн, как минимум 7 күн дем салдырасың. Ал жактан мынакей Аллах таалам жакшы силерди чачыңардан алып келип сүйрөп туруп отургузуп туруп, анан лекциядан үйрөтөт. Кандай дуа менен жатыш керек, кандай дуа менен туруш керек, туалет киргенде кантип үйдү тазалаш керек, өзүң бүттүгүн үйрөтөт, ошону үйрөнгүл. Ички апараңды тазала, мынакей мындай эле көрүнүп турат. Мына көк бор биякта печендердин баары май басып турат. Ашказаның былгып турганда сен жакшы болбойсуң. Ашказаныңды тазалайсың бир сыйра, сону кылып тазалаткыла. Сен американский как минимум 7 күн ичсин. Андан кийин аны эликсирди бересиңер. Ички аппараттын бүттүгүн тазалап, жана чесночный эмеден да кошкула. Жатаарда 15 күн ичсин. Жатаарда айранга чесноктун бир зубчигин аралаштырып, зубчигин аралаштырганда чыгарат го. Чыгаргандан 10 мүнөт прикосновение с кислородным воздухом калтырсын. И анан кийин кефир же айран үйдө домашний айранга аралаштырып ичип турасың жатаарда 1 саат калган. Ал иммунитетти көтөрөт, паразиттерди өлтүрөт, ошону да кош. Эмне үчүн мен байкуш көрүнүшүм керек аялдардын арасында? Мен күчтүү болушум керек. Аллах таалам күчтүү болом десең болот.